жазабыз. Эми бул жерде использовать промокод дегенди басабыз дагы. Бул жерге 161704 деп жазып, использовать промокод деген жерге 171604 деп жазып алабыз. Бардык документтерди, биз тууралуу маалыматтарды жазып болгон соң, бул жерде верификация деген жерде жогоруда бул жерге биз өзүбүз сүрөткө түшөбүз. Андан соң паспорттун алдын жана артын, эң акырында паспортто кармап туруп өзүбүз сүрөткө түшүп жүктөйбүз. Бардык маалыматтар толтурулган соң, эң астында сары кнопка чыгат, отправить заявку деп. Ушул баскычты басабыз дагы заявкабызды жиберебиз. Жибергенибизде бизде момундай болуп чүйүп калат. Ок дегенди басып коебуз. Эми баланс KG'ге кайрадан киребиз. Мынакей бизге 20 гигабит интернет берди. Мынакей 1 гигабит мой Билайн деген приложенияга киргенибиз үчүн мынакей баланс KG'ден 1 гигабит алдык. Андан кийин мой Билайн KG тиркемесин жүктөп алганыбыз үчүн 10 гигабит алдык. Ошондой эле баланс KG'ден идентификациядан өткөндүгүбүз үчүн 20 гигабит интернет алдык. Жалпысынан азыркы учурда бизде 31 гигабит болду. Эми дагы 5 гигабит интернет пакеттерин алуу үчүн биз баланс KG'де кандайдыр бир акча которууларды жасашыбыз керек болот. Ал үчүн биз кимдир бирөөнүн балансын толуктап койсок болот. Же болбосо светке, сууга, газга акча которсок дагы болот. Мой Билайн тиркемесине жана баланс KG тиркемесине промокодду жазып, ссылка аркылуу киргенибиз үчүн бизге жалпысынан 41 гигабит интернет берди. Мынакей эсептеп көрөбүз. 5, 5, 10, 11, 31 бул жерде мой Билайнды скачать кылганыбыз үчүн 10 гигабит берди. Жалпысынан 41 мегабит интернет пакеттерин берди. Сиз дагы ушул промокодду жазып жана видеонун астындагы ссылка менен кирип өзүңүзгө акысыз интернет пакеттерин алсаңыз болот. Баланс KG аркылуу промокодду бир гана Билайн абоненттери үчүн эмес, ошондой эле Ошка номерин колдонгон, О номерин колдонгон жана Мегакомдун абоненттери дагы кирип катталып, өздөрүнө акысыз мегабайттарды алышат.